Мындан 10 жыл мурун кандай бизнес кылсам деген Эрмек Мамырканов бүгүнкү күндө чоң бизнесмендердин бири. Анткени ал алган насыясын туура пайдаланып, түшкөн кирешесине канаттуулар фабрикасын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатат. Айтымында жумуртка күндө керектелүүчү азык-түлүккө кирет. Мындан улам бизнес артка кетет деген чочулоо болбойт. Бул фабрикада 105 миңден ашык тоок бар. Алар күн сайын 100 миң деген жумуртка берет. Biz баштаганда башында пилотный проект деген сыяктуу биз 6 миң тоок менен баштап көргөнбүз да. Бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугу бул аябай чоң болот атпайбы? Өзгөчө бул пандемиядан кийин байкадык да. Башка жактарда жумуштар токтоп калса, бизде күндө жумуш бар. Жумуртка күндө керек. Күндө свежий жумуртка биз күндө магазиндерге жеткизип берип турабыз. Ошондой эсептетпен азык-түлүк жагын өтөлүп, бул жумушту баштаганыбыздын себеби ушул болгон. Ошол кезде өтүп, анан ошол маалдарды биринчи кредит алууга туура келди, уже жумушту түшүнгөндөн кийин бизге конкретно эмне керек болгондо. Анан ошол кездерде банктарга кайрылып, анан жаңы оборудование алдык. Биринчи оборудованиябызды ошондо мисалы биздин цехыбызда, азыр биз турган цехте 10 эле миң тоок болсо, азыркы күндө жаңы оборудование менен 35 миң тоокка толот. Канаттуулар жем менен багылгандыктан мындан 2 жыл мурун өзү жем чыгаруучу техникаларын алып, бүгүнкү күндө жем сатканга да жетишет. Бул жайдан күнүнө 40 тоннага жакын жем чыгарылат. Бүгүнкү күндө деген күнүнө 40 тоннага чейин жем чыгат. Жаңы оборудование менен. Мурда деген эски оборудование болчу, аябай кыйналчык. Кредиттин жардамы менен ушул оборудованияны алдык. Жумушубуз аябай жеңилди. Жаңы цех ачылды. Мурда аябай жакшы болот, чоң цех, кенен, таза. Мурда аябай чаң болчу, азыр вычкаларды коюлду. Жумуш жеңилдеп калды. Мурда жалаң ручной болчу, баарын салчык. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Жаңы оборудование менен бүт баары автоматический. Бир топ жеңилдеп калды да. Насыя алып, аны максаттуу пайдаланган жарандар өз бизнесин ачып өнүктүрүп кете алышат дешет адистер. Себеби өлкөдө учурда улуттук банк тарабынан аймактарда финансылык сабаттуулук боюнча атайын тренингтерди өткөрүп турушат. Тренингдин катышуучулары бул өтө пайдалуу экенин айтышууда. Мен 2 күндөн бери ушул биздин Башарат окутуп атканды көрүп алып, аябай ыраазы болдум. Көрсө биз чындап эле сабатыбыз жок экен. Чындап эле мен 2 күндүк билимимде жалаң эле кредит алуу боюнча эмес, жашоону кандай жашаш керек, акчаны кандай үнөмдөш керек, эмнеге расход кылыш керек, каяка жөнөтүш керек, кантип топтош керек, эмне кылыш керектин баардык нерсени үйрөндүм. Финансылык жактан сабаттуу болуунун көптөгөн артыкчылыктары бар. Ошондой эле эң негизгиси сизден үлгү алган балдарыңыз дагы сөзсүз түрдө акчаны туура башкарууну өздөштүрө алат. Үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү финансылык сабаттуулук 21-жылымдагы критикалык жашоо көндүмдөрү катары белгиленгенин билүү керек. Ошондуктан ата-энелер өзүлөрү да үйрөнүп, балдарына эртерээк үйрөткөнү жакшы болот дешет адистер. Тренингде эң негизгиси биз максат коюу. Ар бир адам өзүнүн финансылык максат коюуну үйрөтөбүз. Ошол максатка жетүүнүн пландарын үйрөтөбүз. Ошондой эле үй бүлө бюджетин кандай түзүү керек, деги эле бюджет деген эмне, киреше чыгашалардын эсебин кандай жүргүзүү керек, кошумча киреше булактарды кайдан тапсак болот, чыгашаларды кандай кылып кыскартсак болот деген сыяктуу элементарный нерселерден баштап, андан кийин депозиттин түрлөрүн үйрөтөбүз, сактоо булактарын үйрөтөбүз. Ошондой эле баалуу кагаздар боюнча дагы көптөгөн информацияларды алат биздин катышуучулар. Ар бир үй бүлө акчанын эсебин жүргүзүп, чыгашалары кирешеден ашып кетпөөсүн көзөмөлдөй алат. Ал үчүн бардык киреше жана чыгашаларды жазып туруу керек. Башкача айтканда, үй бүлөлүк бюджетти жүргүзүү зарыл. Бул акчаны рационалдуу колдонууга алып келет. Андыктан алган насыяңызды бүгүнкү күндө туура пайдаланууну унутпаңыз. Тутам Мелисов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.